Амансызбы ардактуу телекөрүүчү. Бир апта бою өлкөдөгү жүз берген окуяларга саресеп салчу апта маалыматтык программасын баштайбыз. Кызматыңыздарды Абдумалик Базарбаев болом. Бул жуманын башында мандат талашка сот чекит койду. БШК партиялык тизмедеги аялдардын квотасы боюнча жоого өзгөртүү киргизген. Натыйжада парламенттик шайлоого Альянс партиясынан катышкан талапкер Жанар Акаевдин ордуна Токтөбү оргалча мандат бериле турган болгон. Бул боюнча Жанар Акаев Бишкек шаардык административдик сотуна даттанган. Сот арызды карап Акаевдин пайдасына чечим чыгарган. Бир партияда эр шаркак жүрүп, бир демдин алдында бириккен кадимки талапкерлердин мандат талашы өлкө башчысынын дагы тынчын алган болчу. Ал ортодо жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын ишмердүүлүгү жыйынтыкталып, соңку отурум өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин жалпы отурумунда кайрылуу жасап, 6-чы чакырылыш Кыргызстандын тарыхында өз миссиясын аткарган тарыхый парламент болгонун белгиледи. Коомчулуктун болуп көрбөгөндөй сынына кабылып, ар түрдүү лакабатка конгон чакырылыштын кыргыз үчүн кабыл алган мыйзамдарына мезгил келсе тарыхый баа берилет. Бул чакырылыш 6 жылдык ишинде 2 рет баш мыйзамга өзгөртүү киргизди. 3 президентти көрүп, 9 жолу өкмөттү бекитти. Айтсак, жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы 2015 жылы күзүндө шайланган. Анда КСДП, Республика Тажурт, Кыргызстан Өнүгүү Прогресс, Бирбол жана Атамекен фракциялары парламентке келген. Бул парламент 6,5 жылдан ашык мыйзам жазды. 2020 жылы 4 октябрда шайлоонун жыйынтыгы элдин нараазычылыгын улам жокко чыгарылып, өлкөдөгү бийликтин алмашына алып келгендиктен өнөктүктүн өтүшү 1 жылдык убакытты түзүп берди. Бул аптада кайрадан чек арада ок атылды. Тажик чек-арачыларынан чыккан ок кыргыз жаранынын уунасынын терезелерин сындырып, ал сыныктардан айдоочу жаракат алды. Эки тараптуу жолугушуудан кийин Тажикстан Кыргызстандын жаранынын аткан чек-арачыларын жазалоону убадалаган. Эске сала кетсек, апрель айындагы тажик тараптын куралдуу кол салуусундагы кандуу жаңжалда тажик тарап мамлекеттик чек-аранын кыргыз-тажик тилкесинде атайлап жаңжал чыгарып, кырды алды курчуткан. Туура эмес маалыматтарды таратып, кыргыз тарапка ок чыгарган. Кыргыз өлкөсү маселени дипломатия жолу менен чечебиз деген максатты ишке ашпай, тажик аскерлери оор аскердик техникаларды колдонгон. Кандуу кол салуудан 36 адам каза болуп, 189 жараныбыз жабыркаган болчу. Кыргыз-тажик чек-арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө 504 км гана такталган. Эки өлкө эгемендүүлүк алгандан бери талаштуу 70 аймактын тагдырын чече албай келет. Экинчи борбор Ош шаарын 2025 жылга чейинки келечекке татыктуу шаар программасы бекитилди. Программанын негизги өзөгү туризм чөйрөсүн өнүктүрүү жана инфраструктураны жакшыртуу, долбоордо инвестиция тартуу, таза суу менен камсыздоо жана коммуналдык чарбаны жакшыртуу каралган. Шаарды Жибек жолунун борборундагы транзиттик аймак катары мүмкүнчүлүктү пайдаланууга өзгөчө көңүл бурулат. Жалпы программаны каржылоого 17 миллиард 105 миллион сом акча каражаты жумшалат. Кезекте бир апта бою өлкөдөгү урунттуу окуялардын кыскача топтомун кесиптешим тааныштырат. 20 декабрь дүйшөмбү президент Садыр Жапаровдун Жалал Абад облусуна болгон 2 күндүк иш сапары жыйынтыкталды. Мамлекет башчы Улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышып, Түркиянын Байрактар учкучсуз учактарын көрүп чыкты. Бул күнү Ош шаарынын вице-мэри жер тилкесин алдап алып, башка бирөөгө документ жасап берип койгонун калаанын тургуну Умида Исаков айтып чыкты. Иргашбай Исаков жана анын 2 кызы Амир Темур аймагындагы 3 сотук жер тилкесин алдырып койгондугуна нааразычылыгын билдирип, журналисттерге маалымат жыйынтырды. Күнү Ош шаарында энергетика кызматкерлери сыйланды. Кала бийлиги тарабынан энергетика тармагында иштеген кызматкерлерди кесиптик майрамы белгиленди. 21 декабрь шейшембе. Бул күнү Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык мааракеси уюштурулду. Президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, анда Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруудагы жана чыңдоодогу, бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөөдөгү ролун өзгөчө белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы менен жолугушту. Төрага университет жогорку билим берүүнү өнүктүрүүнүн дүйнөлүк тенденцияларына толук жооп берерин билдирди.
Түркиядан келген инвесторды уурдоого катышуусу бар деп шектелип кармалган Бегимай Жоропаеванын жакындары тагылып жаткан кылмышка ынанбайт. 21 декабрда атайын кызматтын СИЗОсунда кармалып турган Сезимай аттуу лакап аты менен социалдык тармактарда таанылган кыздын атасы жана жактоочусу журналисттерге маалымат жыйын курду. 22 декабрь шаршембе. Бул күнү Баткендин Лейлек районунда тажик чегарачылары ок чыгарып, кыргыз жараны жаракат алды. Айдоочу арыктан суу алуу үчүн токтогон маалда анын жанына Тажикстандын чегарачысы келип, унага отуруп, андан Тажикстандын аймагына өткөрүүнү талап кылган. Тажик чегарачылары автоунааны 3 рет аткылашкан. Ок чыгаруудан айнектер сынып, ал сыныктардан айдоочу жаракат алган. Бишкек шаарынын четиндеги Алтын Казык жогорку чыңалуудагы көмөк чордону ачылды. Салтанатка өлкө башчысы катышып, Алтын Казык жаңы көмөк чордонду пайдаланууга берүү, Дордой, Энесай, Дордой 2, Теңдик, Келечек, Мурасордо жана башка конуштарды бул аймактарда иш алып барган өнөр жай жана коммерциялык объектилерди электр кубаты менен камсыздоо сапатын жакшыртаарын билдирди. Бул күнү жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын иши жыйынтыкталып, акыркы отуруму өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин жалпы отурумунда кайрылуу жасап, 6-чы чакырылыш өлкө тарыхында өз миссиясын аткарган тарыхый парламент болгонун белгиледи. Мамлекеттик дин концепциясы жаштарды экстремисттик азгырыктарга жол бербөөгө тийиш. Бул күнү Ош шаарында жаңы кабыл алынган дин концепциясынын алгачкы багыты талкууга алынды. 23 декабрь бейшембе. Бул күнү өлкө аймагына дары-дармектерди жана уюлдук телефондорду аткезчилик жол менен алып өтүү каналы аныкталды. Жалпы суммасы алдын ала 50 миллион сомдон ашык болгон өсүмдүк майы түрүндөгү товарлар деп катылган. Болжол менен 1500-2000 кутуча дары-дармектер жана 348 дана уюлдук телефон табылган. Тоолуу Алай өрөөнүндө отурукташкан Памирлик боордошторго өлкө башчысынын гуманитардык жардамы жеткирилди. Оған жергесинен көчүрүлүп келген 17 үй бүлөгө күнүмдүк жашоодо колдонулуучу негизги азык-түлүктөр тапшырылды. Ош шаарында эки элдин достугуна көпүрө болгон эл аралык волейбол боюнча Өзбекстандын Андижан облусу менен Ош облусунун курама командаларынын беттеши өттү. Эки коңшу элдин достугун бекемдөөгө багытталган турнир өлкө башчылардын демилгеси менен уюштурулган. Мелдеште кыздар жана балдар курама командалары күч сынашты. 24 декабрь жума. Бул күнү балдар үчүн президенттик балаты өттү. Билимдүү жана жигердүү жаштар өлкөбүздүн эң чоң потенциалы жана үмүтү деп мамлекет башчысы жаңы жылдык балатыга катышып отурган дүйнөлүк республикалык олимпиадалардын, ошондой эле түрдүү сынактардын жеңүүчүлөрүн көрүп, абдан сыймыктанып тургандыгын айтты. Ички иштер министрлигинин техникалык базасындагы жаңы техникалардын абалы каралды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ички иштер органдарынын гарнизондук саптык кароосуна катышып, экологиялык жана туристтик милициянын техникасы жана транспорту менен таанышты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан кармалган Бактыбек Калмаматовдун туугандары тарапташтары бул күнү Ош шаарында нааразычылык акциясына чогулушту. Алар Калмаматовду коргоо үчүн комитет түзүүгө чогулушканын билдирип, президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасашты. Ош шаарынын 2025 жылдарга өнүктүрүү программасы бекитилди. Келечекке татыктуу шаар долбоорунда шаардыктардын муктаждыктарын, талаптарын эске алуу менен заманбап калааны түптөө каралган. Программада инвестиция тартуу, таза суу менен камсыздоо, коммуналдык чарбаны жакшыртуу жана муниципалдык ишканалардын санариптештирүүнү камтыйт. Долбоордун негизги өзөгү туризм чөйрөсүн өнүктүрүү жана инфраструктураны жакшыртуу. Шаарды жибек жолунун борборундагы транзиттик аймак катары мүмкүнчүлүктү пайдаланууга өзгөчө көңүл бурулат. Жалпы программаны каржылоого 17 миллиард 105 миллион сом акча каражаты жумшалат. Анын 1 миллиард 934 миллион сому жергиликтүү казынадан бөлүнөт. Экинчи борбор аталып, курулуштун жаңы толкуну күчөп турганда, коммуналдык кызматтардын жакшыруусуна зарылдык жаралып турган кез. Апта маалыматтык программасынын коногу Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев болот. Саламатсызбы?
Студиябызга куш келипсиз. Алгач эле суроодон баштасам, ошол жаңы кабыл алынган программада коммуналдык кызматтардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга кандай долбоорлор бар? Өзгөчө таза суу маселеси, таштанды талаасы. Рахмат. Мына кече көрдүңүздөр, барыңыздарга маалым болгондой, кече Ош шаардык кеңешинде ошол Ош шаарынын келечекке татыктуу шаар деп аталыштагы өнүктүрүү планын бекитти. Мэрибиз Алмазбек Шембековичтин ошол эң негизги шаарды жакынкы 3 жылда өнүгүү программасы болду. Бул негизинен мында ошол эң негизги маселе бул ошол экономикалык, социалдык жактан өнүгүү. Ошонун негизги булагы бул сиз туура белгиледиңиз, коммуналдык чарба. Бул шаар деген тирүү организм. Күнүндө өсүп, чоңоюп, күндө бир мындай көйгөйлөр чыгып турат. Ошон үчүн биз коммуналдык тармакка өзгөчө көңүл буруп атабыз. Биринчи эле ошол Ош шаары үчүн эң чоң көйгөй бул таза суу. Кудай буйруса, биз кече жакында мэрибиздин тапшырмасы менен Бишкек шаарында болуп 3 күн болуп, ошол Ош шаарында болгон жанагы АБРдин Азия өнүктүрүү банкынын $3 миллион каралган. Бирок көп жылдан бери 1-2 себептен улам жылбай калган алдыга. Ошону биз 3 миллионду 5 миллионго көбөйтүп, Кудай буйруса кече чечим чыкты. Министрлик кабинетинин башчысы төрагасынын тарабынан. Кудай буйруса биз ошол мына жакынкы 1 айдын ичинде таза суу маселесин баштайбыз. Бул баштайбыз деген ошол Кудай буйруса бул долбоор бүтсө, Ош шаары 80%га жакын сууда үзүлгүлтүксүз камсыз болот. 80% дегеним Ош шаарында ошол Озгур айылында 3 чоң сел түшкөн мындай кокту бар. Ошону биз турбан ошол жана алып өтөбүз буйруса. Андан калганда жогоруда Папан суу сактагычынан 1-2 маселе бар. Аны да азыр биз изилдеп атабыз. Кудай буйруса анда жакын арада чечебиз. Ошол эле транспорт тармагы бул шаардын эң негизги өзүктөрү долбоорлордун бири. Кудай буйруса биз Ош шаарына 200 жаңы автобус алып келүүнү көздөп атабыз. Бул негизинен электробустар. Азыр бул биринчи экологиялык коопсуздук таза, экинчиден эконом. Бул деген акыркы мезгилде күйүүчү май абдан көтөрүлүп атат. Бул дагы чек эмес, эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн биз газ жана электробус алып келүү маселесин карап атабыз. Кудай буйруса мен Кытай Республикасында жакында бул боюнча сүйлөшүп баштадык. Андан сырткары биз жакында эле мен Россия Федерациясына алып келдим. Экотех деген чоң бир завод менен келишим түздүк. Кудай буйруса январдын алгачкы 10 күндүгүндө алардын келүүсү күтүлүүдө. Биз мусорду кайра иштетүү же болбосо мусорду сортировка боюнча бир чоң завод куруу маселесин карап атабыз. Бүгүн каржы маселелер негизинен азыр табылып атат. Бул ГЧП деп коет, ошол жеке ишкерлер менен жана биз бир чогуу маселесин карайбыз. Себеп дегенде мына ушул бул тармакта ол тармак, себеп дегенде таштанды бул чоң маселе. Биз кече жакында эле мына тазалык ишканасы менен көрдүңүздөр, тазалык баягы тазалаган жерде эмес, таза кармаган жерде деген түшүнүк бар. Ошон үчүн биз азыр камераларды коюп атабыз. Мына бул ЭБР менен $10 миллион чоң бир евро грант болгон, 5 миллион евро бул грант, 5 миллион грант кредит аз пайызда. Ошону биз чоң полигон куруп атабыз буюрса. Полигон иштери дагы мына февраль айынан баштап башталат Кудай буюрса. Мындан сырткары бизде билесиз, мына азыр отоплениялык сезон. Кудай буюрса ошол мудагы азыр биз мына чындап айтканда көпчүлүк шаар тарабынан жакшы ысып айтат, жылып айтат деген нааразычылыктар көп болот. Бунун бир себеби изилдеп көрсөк, домдор эскирген, подвалдарда турбалар чирген, толуп калган, жылуу суу өтпөйт. Ошон үчүн биз азыр муниципалдык жылуулук ишканасы азыр баштап атат. Мындан кийин элдер өздөрү подвалын оңдобойт. Болгону кичинекей төлөм бар. Ошону жылуу төлөп койсо, жылына 300 сом тегерегинде минимум. Ошону төлөп койсо, ошол жылуу ишканасы квартирасына чейин, кече мэрибиз дагы коллегада тапшырма берди. Мындан кийин ар бир квартирага чейин кирген кесилер милдеттүүсүңөр алып кирип берүүгө. Мурун деген мындай болчу да, жылуулукту элеваторго чейин, домдун сыртына чап келип берчү, калган өзүң бил дечү. Биз башыбызды оорутпай дечү да. Азыр биз талап коюп атабыз, ар бир теги батирге чейин алып кирип бересиң депчи. Бул менимче туура эле саясат болот. Ошон үчүн ушул таза сууну, маршруткаларды билесиз, акыркы күндөрү биз баа көтөрүлгөндө коомчулук тарабынан кээ бир нааразычылыктар пайда болгон. Маршруткалар убагында иштебей кетип калат, 5-6 дале кечине каттабайт деп. Мына кече биз кечеден баштап 2 линияга толук койдук. Буга чейин автобус, троллейбус койгон болчубуз. Бас сервис деп навигатор, GPS.
Азыр биз Ош шаарында 800 кичи автобус бар, бүт барына коюп атабыз. Кече 2 линияны баштадык. Азыр кече жергиликтүү бюджеттен дагы азыр биз суудай иретинде бөлүп берип атабыз 3 миллион сом. Кудай буйрса 2022 жылдан баштап биринчи кварталда биз бүт бардык Ош шаарындагы транспорт, элди тейлеген ташуучу транспорттордун бүт бар навигатору. Анын жакшы жери жашоочулар, шаардыктар суукта калбастан же убар болбостон телефондон карап туруп эле анын келип аткан маршруткасы өзү турган аялдамага же өзү турган адреске канча мүнөттө келет. Жакшы жери программа болсо кайсыл көздөгөн багытына кайсыл маршруткалар барат, ошого чейин чыгарат да. Бул аябай жакшы. Биз санарип өтүп атабыз. Татыктуу келечекке татыктуу шаардын дагы бир багыты бул санариптештирүү. Ошон үчүн Кудай буйрса бүгүн президентибиз Садыр Жапаров жанакы электрондук кол коюуга, электрондук кат көттүк деп 15 күн убакыт берди. Июнь айынан баштап такыр кагазды колдонууга тыюу салып атат. Менимче биз санарип өтөбүз. Айтып атпайбы? 10 миң тоннабы ушундай эме Кыргызстан жылына кагаз керектелет экен да. Бул жөнөкөй чоң чыгым болушу мүмкүн тура. Ошон үчүн биз ушул санарип маселесине да өтө чоң көңүл буруп атабыз. Анан бизде мына спец техникалар бар. Кудай буйрса тазалыкка, жашылдандыруу чоң бир ишканабыз бар. Зелен хоз деп коебуз. Ошого дагы биз спец техникалар алып келип атабыз. Жанакы жолдо азыр 60га 70га чыккан чоң энелерибиз, эжелерибиз эшик барганы коомчулукта бир аз нараазычылык жаратып келет. Мен жакында эле Нур Султан шаарына, Алматы шаарына алып келгенмин. Кудай буйрса ошол мына Ош шаарында чоң 16 көчө жакында Кудай буйрса 100 миллион Кытайдын гранты менен ремонт болот. Ошонун негизинде биз жаңы таза көчөлөрдү биз эжелер зор албастан техникалар менен шыпырайлы деген максат койтабыз. Кудай буйрса буну алып келебиз. Ушул жерде да кошумчага кетсек, мына жакында эле ушул жума өткөн жума алдым. Министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да жумуш сапары менен келип кетти. Ошондо да эң негизги шаардагы мындай көйгөй катары бул жол тыгыны да. Жол тыгынын азайтуу боюнча ошол Кытайдан грант келгенде мындай бир долбоорлор барбы? Ооба. Өз негизинен биз Ош шаардык мэриясы ошол 100 миллион долларды биз 55 көчөгө деп пландаштырылган башында. Бирок азыр биз эксперттер менен сүйлөшүп көрдүк. Байсы айткан жол тыгыны, анан бизде мындай да бир жаңы жол саласың, анан эле турбасы жарылат, анан эле кайра казыйсың, анан ошо менен сапат өлүп бузулат да. Ошон үчүн азыр мэриябыз тапшырма берип атат. Бүт баарын жаңылап кеткилет. Жолдун түбүндөгү жаткан бүт коммуналдык турбалоо, жанагы тетстик болобу, эмне болбосун, бүт турбаларды, лотокторду, тротуарларды оңдоп, ошонун негизинде мына билесиз бизде Ош шаарына кирип жатканда арка деп коебуз, областной больница жакта, Монуев көчөдө ошол жерге чоң бир өтмөк курултат, жанагы пробка 2 кабаттуу. Андан сырткары мына Макаренко менен Монуев көчөсүнүн, Масалиев менен Монуев көчөсүндө дагы бир өтмөк болот. Анан бизде билесиз мына келечек деп коебуз, Навай көчө и Масалиеванын кесилиши. Ошол жерге эскалатор менен чыга турган чоң надземка деп коет, өтмөк курулат бул дагы жөө жүргүнчүлөр үчүн. Ошол жерде аябай көп пробка жаратат да. Ошон үчүн Кудай буйрса ушул 100 миллион доллардын келүүсү күтүлүүдө. Кудай буйрса ошол келсе Ош шаарында чоң маселе. Анан кече жакында Мээрим Ташымасы менен Ош технология университетинде жолуктук. Ал жерде именно ошол жол коопсуздугу боюнча факультети бар экен. Алар өзүнүн жакшы бир программаларын презентация кылышты. Азыр биз ойлоп атабыз, мен студенттер менен мугалимдер менен сүйлөштүм. Шаарда жанагы светофорлордун кээ бир кесилиштерде секундтар туура эмес да. Кээ бирлер көп берилип калган, кээ бирлер аз берилип калган. Ошо машинанын агымына карап, потокко карап, азыр эсептеп берүүнү суран ташуун бердик. Кудай буйрса булар 1-2 айдын ичинде бизге сунушун беришет. Ошонун негизинде дагы биз пробканы жөнгө салайлы деп оюбуз бар. Күн өзүңүз да айтып кеттиңиз, шаар тирүү организм депчи. Баягы калктын саны күн сана өсүп турган шартта бүгүнкү ошол 60-70 жылдары курулуп түптөлүп калган коммуналдык кызматтардын ишмердүүлүгү кандай жүрүп атат да? Өзгөчө саркындуу сууларды иштетүү, шаар көтөрүлгөн сайын бул коммуналдык кызматтарды кеңейтүү шаар бийлигинин бирден бир мындай негизги приоритети болуш керек да. Эң туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө шаарда официалдуу эмес маалымат боюнча 600 миңден ашык эл бар. Биз айткандай, бул кээ бир жолдорубуз, биздин кээ бир ушул кызмат көрсөтүүлөрүбүз 300 миң тегерегинде максимум элге пландаштырылган. Ошон үчүн биз азыр мына саркындуу суу боюнча ачык айтыш керек, бир 20 гана пайыз калды. Күндө жылына 20-30 бийик кабат үй салынат. Биздин тиги саркындуу суу же канализация деп коебуз да. Ошол маселеде көйгөй бар. Ал боюнча азыр бир долбоор иштеп атабыз. Анда кайра бир экинчи фаза куруу боюнча.
Андан сырткары биз жакында Россия Тюмень областына барганда модулдук ошол бир канализацияларды көрдүк да. Жапалак айылдык баш бармалынан курсак болот. Кең сай деп атабыз. Ошол жакка курсак болуп турган жакшы жолдор бар экен. Андан сырткары сиз туура айттыңыз, шаар бул тур организм. Бизде көп маселе бар. Ички көчөлөргө таштанды ташыган сигналдык машиналар, таштанды алуучу машиналар убагында келбейт деген нааразычылыктар бар. Кээ биркилер бар, күнүнө 10 рейс кылса, 5 рейс кылып эле бензинди экономдоп калат деген күмөндөр бар да, нааразычылыктар бар. Ошон үчүн кече биз мэр ташуумасы менен биз азыр бир компания менен меморандум кол коюп атабыз. Биз ошол спец техникаларга дагы GPS коюлуп атабыз. Именно бензинине чейинчи. Канча бензин коротту, канча күнүнө канча линия кылды, программасын алып, графигин алып туруп, күнүнө 10 болсо 10 кылыш керек да. Ошон үчүн буну биз азыр бүт барын саналып өткөрөлү деген маселе ошол болот. Коммуналдык чарба бул өнүгүш керек. Азыр биз именно суулар боюнча да кече биз Москва шаарында бир жакшы бир системаны көрүп келдик. Билесиз, жол жарылганда бизде сөзсүз суу жарылганда жолду казыйт. Ошо жолду казбай туруп, турбанын ичинен оңдой турган жакшы бир Германиянын бир жакшы технологиясы бар экен. Анда үйрөнүп келдик. Кудай мыйзам анда жакында чакырып атабыз. Айтайын дегеним, бүт тармакта биз бүт барына жаңы көз карашта элге анан жакында мэрибиздин жакшы бир долбоору бар, программасы бар. Ош шаарында муниципалдык бир имарат куруп атабыз. 2022 булайса план бар. Ал кандай? Бизде жарандар мисалы үчүн бир тазалыкка барыш үчүн шаардын бир четине, троллейбусга барыш үчүн шаардын бир четине, водоканалга барыш үчүн шаардын бир четине барат. Ошон үчүн бүт негизги чоң гаражы жок ишканалардан башкасын бүт баарын бир жерге топтоп эле атабыз. Ошол эле УГДсын, ошол эле УКСун, ошол эле жылуулукту эмне гана кызмат көрсөтүү болбосун, ошолордун баарын 9 кабаттуу деген азырынча план болуп атат. Бүт баарын топтоп ошол жерде эле ишин бүтө турган, ошол жерде эле бүт баары мындай. Мен баягы жакшы деп ойлойм да, элдерге бул жеңилдик, анан ыңгайлуулук. Келечекке татыктуу шаар программасынын негизги өзөгү катары шаар жибек жолунун провайдери статусун алгандан кийин туризм тармагына өзгөчө көңүл буруулары да каралганда, бул жаатта кандай пландарыңыздар бар? Эми кече көрдүңүздөр, Ош шаарынын мэри Алмазбек Шембековичтин өзүнүн жеке демилгеси болду. Өзүнүн ошол сунушу менен Ош шаарынын бренди иштелип чыкты. Барыңыздарга белгилүү болгондой, россиялык жакшы бир дизайнер биринчи орунду алды, аябай жакты. Биз кудай буюрса эртең азыр мына баягы GPS навигатор деп атпаймынбы? Бас кичи сервистерге айтат. Ошого да ошону пайдаланып атабыз. Мен убактан пайдаланып айткым келет. Азыр бүт шаардык ошо айрыкча коммуналдык чарба көрсөткөн тармактарда ушул брендти колдонууну. Себеби сиз туура айтасыз, туризм бул чоң кирешелүү тармактардын бири. Бул Ош шаарынын эң чоң бренди бул Сулайман тоо менен Ак Бура, мындай көрүнүктүү, тарыхый Кудайдын берген бир жакшы эстелиги, мурасы. Ошон үчүн азыр биз ошол кече биринчи вице-мэр Марс Асанович дагы Бишкек шаарына алып, ошол Дүйнөлүк өнүктүрүү банкы менен Арис менен сүйлөшүп келишти. Каржылоо маселеси боюнча биз мына ошо bizde мына Колон Өрчүл деген көчө бар. Ошо көчөнү жакында кайрадан калыбына келтирип, Борпордук базарды дагы сыртка чыгарып, бирок тарыхый караван сарай деп коет, караван базар деп коет. Ошо базарды калтырып, мындай айтканда туристтерге ылайыктуу шарттар түзүү маселесин карап атат. Бул мына кече брендтин негизинде, туризмди кабыл алган ушу программанын негизинде эл аралык чоң иш-чаралар өтөт Ош шаарында. Эл аралык бул маданийден баштап спорттук жана ошол ишкерлерге багытталган, туризм тармагына алектенген компанияларга багытталган чоң иш-чаралар өтөт. Биз кудай буюрса план кылып атабыз. Ошол Ош шаарынын киреше жергиликтүү бюджет толтуруунун эң чоң булагы катары ушул туризм тармагын айлантыралы деген ой болуп атат. Бул боюнча тийиштүү адистер иштеп атат. Мен ойлойм, бул сөзсүз өзүнүн жакшы жемишин берет. Инвестиция чөйрөсүн жакшыртуу, өндүрүштүк аймактарды кеңейтүү, жумуш орундарын түзүү боюнча мындай алдыда бир аракеттер барбы? Бул программанын негизги өзү баягы бюджети болуп, билесиз, 17 миллиард 105 миллион сом болуп атпайбы? Ошонун эң негизгиси болуп 12 миллиард 416сы бул инвестиция тармагына багытталган да. Чоң негерлик 60%. Бул ошол азыр бизде жакшы долбоорлор болуп атат. Инвестор качан келет? Эгерде ошол шаарда, ошол мамлекетте стабилдүүлүк болсо, жагымдуу климат шарт болсо, бул мыйзам жагынан, коопсуздук жагынан, кепилдик жагынанчы,
Ошон үчүн бизде азыркы мэрибиздин жакшы программасында шаарга инвесторлор тартуу боюнча бүт мен ичемелерди сыртка чыккыла, тарткыла, сүйлөшкүлө, мындай аракет кылгыла дейт да. Өзү дагы аябай бир чоң инвесторлор менен сүйлөшүп атат. Жакында дагы сыртка чыгып келди ушул боюнча. Кудай буюрса мен азырынча айтпай турайын, бул чоң жакшы жаңылык болот. Мэрибиз өзү жакында чоң презентация кылат бул боюнча, шаардын кеңейтүү боюнча, жаңы шаарлар куруу боюнча. Ошон үчүн бул именно ошонун багытталганы инвесторлорго. Бүгүн инвесторлор негизинен келип атат. Эл аралык инвесторлор жакынкы өлкө, коңшу өлкөлөрдөн да келип жатышат. Мен жакында Өзбекстанга да барып келдим. Айтайын дегеним, эң негизгиси эгер каалоо болсо, анан шаар башчысынын эрки болсо, мен ойлойм, инвестор тартуу эч көйгөй болбойт. Болгону ошого шарт түзүп, жагымдуу климат түзүп берип гана болот деп ойлойм. Азыр эми ошол жалпы шаардын инфраструктурасы, социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн министрлер кабинети тарабынан, жогорку ошол борбордук бийлик тарабынан да колдоо керек да. Ал тараптан сиздерге кандай сунуштар бар, кандай колдоолор бар? Негизинен мына ушул келечекке татыктуу шаарда жергиликтүү бюджеттен андан сырткары республикалык бюджеттен пландаштырган биз 1 миллиард 248 миллион сом. Бул ошол бизде азыр таза сууга дагы кечээ мэрибиз президент менен сүйлөшүп келди. Буга дагы республикалык деңгээлде. Анан билесиз, бизде Т деген чоң долбоор бар. Жана өзгөндө шаарга кирип келгенде бүгүн бизде эле аркада пропулып атпайбы? Ошонун альтернатива дагы Тдан өзгөндөн келгенде түз шаарга кире турган жолду. Ал дагы аябай чоң суммада. Аны ушу мына Ошкүл районунан чыга турган жакшы бир долбоор болуп атат. Мен ойлойм, бул дагы ошол республикалык бюджеттен болот. Бул дагы ошол бизге болгон маселе, салым деп ойлойм да. Андан сырткары дагы биздин жакшы бир долбоорлорубуз бар. Акбара боюнда билесиз, ошол эле таза суу боюнча кечээ дагы жакшы сүйлөшүүлөр болду. Мен ойлойм, албетте республикалык бюджеттен сөзсүз колдоо болбосо, биз өзүбүздүн күчүбүз менен, жергиликтүү бюджеттин күчү менен өнүгүү бир аз оор болуп калат. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин өнүгүү программасына да ошол сумманы койгонубуз, 1 миллиард 248 миллион койгонубуз, мен ойлойм ошого багытталып, ошого максатталган. Рахмат, убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна жумушчу сапарын алкагында Ош шаарын өнүктүрүү долбоору менен таанышкан. Долбоордо туруктуу транспорттук инфраструктураны, дүйнөлүк маданий жана жаратылыш мурастарынын сакталышын, ошондой эле сапаттуу, коопсуз жана арзан турак жайга жалпы жеткиликтүүлүктү камсыздайт. Калктуу пункттарды комплекстүү жана туруктуу пландаштырууга жана аны башкаруу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү жана экологиялык жактан туруктуу урбанизация масштабын кеңейтилишин мерчемделген. Төрага Ош облусунун Төлөйкөн айылындагы Акбора дарыясындагы горизонталдык өзү агуучу суу алуучу галереянын долбоорун көрүп чыгып, анын курулушу Ош шаарынын тургундарын толук көлөмдүү ичүүчү таза суу менен камсыз кылышын айтты. Төрага белгилегендей, тургундардын ичүүчү таза суу менен камсыздоо маселеси артыкчылыктуу саналат жана аны жакын арада чечүү керек. Ошондой эле Ош шаарынын борбордук көчөлөрүндөгү транспорт тыгындарын көйгөйүн чечүүгө мүмкүндүк берүүчү түрдүү жол долбоору менен жеринде таанышкан. Акылбек Жапаров сунушталган долбоор ишке ашырыла баштаган учурда автоунаалардын саны бир топ жогору болоорун эске алуу менен аны толуктап иштеп чыгуу зарылдыгы деп белгиледи. Өкмөт башчы долбоорду бекитүүдө так эсептерди жүргүзүү зарылдыгын баса белгилеп, министрлер кабинети аларды ишке ашырууга колдоо көрсөтөөрүн убадалады. Ош шаарынын 2025 жылга чейинки келечекке татыктуу шаар программасы бекитилди. Долбоордо шаардын инфраструктурасын жакшыртуу, инвестиция тартуу жана туризм тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Жума күндөгү шаардык кеңештин кезектеги сессиясында 4 жылдык долбоорду эл өкүлдөрү бир добуштан колдоду. Программаны каржылоого жалпы 17 миллиард 105 миллион сом акча каражаты жумшалат. Жыйында каладагы эң негизги 8 маселе талкууга алынып, шаардыктардын нараазычылыктарын жараткан көйгөйлөр көтөрүлдү. Ош шаардык кеңештин 6-чы сессиясында эң алгач эл өкүлдөрүнүн сунушу менен күн тартибинде ар кандай маселелер көтөрүлдү. Шаардыктардын нараазычылыгын жараткан көйгөйлөр талкууга алынып, коммуналдык тармактардын ишмердүүлүгү сынга алынды. Эл өкүлү Арпбек Айтбаев шаардагы мыйзамсыз токтотулган унааларды тескеген эвакуатор кызматын текшерүүнү прокуратура органдарына сунуштады. Кала аймагынан күнүнө жүздөгөн унааларды эреже бузган үчүн айыппул алганы менен кызмат мыйзамда коюлган талаптарды аткарбагандыгы аныкталган. Ошондой эле отурумдун жүрүшүндө депутат чет өлкөдөн келген кайырчылар көбөйгөнүн айтып, милицияны көзөмөлдөөгө чакырды. КБКдагы баягы терминалда турат экен, ал жерде линиясыз иш керек экен. Бирок эч кандай линия жок.
камера дагы терминалдын камерасы экен. Өздөрүнүн камерасы жок экен. Бир жаш кызды коюп коюшкан. Мама сурасаң Бишкекте дейт, жетекчилер дейт. Жетекчилер Бишкекте дейт. Эч талапка такыр жооп бербейт. Ошол өкмөт токтомундагы эрежелер такыр сакталбайт экен. Ушул боюнча бул ишин токтотуш керек деп талап кылам. Мен жакында ушу прокуратурадагы ушу атайын арыз менен кайрылам. Ушу маселени бекитүү боюнча. Карамагын көрүп, жаңа өз же арендалап этипки же сатып алып туруп бир эч болбосо экөөнү же төртөөнү өткөрсөк, бул бюджетти пополнение кылган аябай жакшы шарт түзөт экен. Бирок баягы тилеге каршы мыйзамдарда бир карама-каршылыктар бар экен. Бул өлкө боюнча тендер өткөрүлүп, ошол ишке чаккан главадан чечилет экен да, баягы немесиненчи. Болмаса боюнча биз азыр юристтер менен кандай биз өзүбүзгө сунуш кылсак, может, бор кеңештин жардамы менен биз ал боюнча да иш-чаралар болот. Тиешелүү органдар алар боюнча карап чыгыш керек. Бүтүмүн анан алып чыгат да. Ал боюнча маны мэриядан чечишет, муниципалдыкта өткөрүүчү боюнча. Кандай жол жоболор болсо мэриядан өздөрү чечип берет. Бизде башка маселе жок. Жыйындын жүрүшүндө каланын 2025 жылга чейинки келечекке татыктуу шаар программасы эл өкүлдөрү тарабынан талкууланды. Шаар башчысы долбоордун негизги өзөгү туризм чөйрөсүн өнүктүрүү жана инфраструктураны жакшыртуу экенин айтты. Программада инвестиция тартуу, таза суу менен камсыздоо жана коммуналдык чарбаны жакшыртуу каралган. Шаарды Жибек жолунун борборундагы транзиттик аймак катары мүмкүнчүлүктү пайдаланууга өзгөчө көңүл бурулар белгиленди. Жалпы программаны каржылоого 17 миллиард 105 миллион сом акча каражаты жумшалат. Анын 1 миллиард 934 миллион сому жергиликтүү казнадан бөлүнсө, 1 миллиард 248,3 миллион сому республикалык бюджеттен берилет. Мындан тышкары 12 миллиард 416 миллион сомдук инвестициялар тартылышы мерчемделген. 4 жылдык программаны эл өкүлдөрү бир добуштан колдошту. Скверлердин аталыштарын жана жарнамаларды Ош шаарынын бирдиктүү стили бренди шайкеш иштеп чыгуу, чет өлкөлүк жана ички туристтерге багытталган имидж жаратуучу роликтерди иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Ушул жерден урматтуу депутаттар, силерге да кайрылып кетет элем. Ушул брендти өзүңөрдүн иштеген жериңерге, кабинеттериңерге, бизнесиңерге колдонуп кетүүңөрдү силерди да чакырам. Келечекте дүйнөлүк жана аймактык туристтик рынокто Ош Улуу Жибек жолунун провайдери туристтик брендинин маркетингдик компаниясын өткөрүү, Жибек жолунда жайгашкан өлкөлөрдүн жана элдердин Silk Road Fest глобалдык туристтик фестивалын уюштуруу каралып жатат. Шаардык кеңештин сессиясында 8 маселе каралып, азык-түлүктүн кескин кымбаттоосундагы көйгөйлөр дагы көтөрүлдү. Жергиликтүү казнадан кошумча акча каражаттарын бөлүштүрүү демилгеси бекитилип, коомчулук тарабынан сындалган ар бир нараачылыкты аныктоого тапшырма берилди. Шаардагы чечилбей келе жаткан жол тыгынын азайтуу боюнча долбоорго өзгөртүү киргизүүнү депутаттар билдирди. Аны менен бирге Кытай өлкөсүнөн грант катары келүүчү $100 миллион каражатына айланма жолдорду салуу сунушу айтылды. Эгерде тыгын түз шаарга келе турган жол максат эмне? Максат Монуев көчөсүндөгү, мындайча айтканда, аркадагы жол тыгынды азайтуу да туурабы? Эгерде буну биз шаардык бийлик буну жакшы сунуш менен же болбосо жакшы талап менен бул жолду бүгүнкү күндө мисалы 10 миллиондор кете турган болсо, жолду түз алып келип Райымбетов көчөсүнө улаштырат. Анда 5-10 жылдан кийин ошол жол 100 миллиондорго да бүтүшү күмөн болот да. Мен айтайын дегеним, эгерде ошол жолду түз кылганда кымбат болот дей турган болсок, анда наркы минималдык расход менен кураткан арзан жолду дагы курбай турган. Калаанын жараксыз жолдору, жылуулук, социалдык объектилердин жетишсиздиги сыяктуу кандай көйгөй болсо эл өкүлдөрү тарабынан көтөрүлүп жатты. Күн тартибиндеги кичи маршруттарга акысын көтөрүүдө мүчүлүштүктөр айтылды. Антимонополияга каршы кызматынын жол акы боюнча экача пикирди сүйлөгөнү сынга алынды. Каражаттарга берген жообуңуздарда мен да уктум да, эгерде бизге берсе, биз бекитип берет элек жооп бересиздер. Биз эч кандай хак келген жок деп жооп бересиздер ошондо. Маалымат бизге да жетип бардыгыбызга. Бирок мен айткандай айтатам, мыйзам чегинде жергиликтүү бийлик өзү чечет. Эгерде ошондой жооп берген болсо сиздердин кызматкерлериңиздер далилдеп берсе мэрия, ошого бир чара колдонуп коебуз. Макулбу?
Жыйынга 40 депутат, муниципалдык башкармалыктардын жетекчилери жана укук коргоо органдары да катышты. Жаңы шайланган шаардык кеңештин быйылкы жылдагы соңку сессиясы. Тоолуу алай өрөнүндө отурукташкан Памирлик бордошторго өлкө башчысынын гуманитардык жардамы жеткирилди. Ооган жергесинен көчүрүлүп келинген 17 үй бүлөгө күнүмдүк жашоодо колдонулуучу негизги азык-түлүктөр тапшырылды. Памирлик бордоштор жергиликтүү элге көнүп, карым-катнашы күчөгөн. Элитиктердин жашоосунан кем калышпай өз тиричилигине тең. Тарыхый мекенине кайтып келген бордоштор жер шартка гана көнбөстөн айрымдары уна сатып алып айдоочулукту да өздөштүргөнгө жетишүүдө. Кененирээк алдыңкы сюжетте. Алай районунун эң алыскы Талды суу айылында Памирден көчүрүлүп келген бордоштор үчүн кубанычтуу күн. Өз элине келген жарандар жаңы жыл алдында президент Садыр Жапаровдун атынан азык-түлүк жана кышкы кийим-кече түрүндөгү материалдык жардам келди. Мамлекет башчысынын кезектеги аманатын конуш ээлерине эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен биргеликте жеткирди. Ар бир үйлөгө мисалы 3 мүчөктөн ун, 1 мүчөктөн кант, 1 мүчөктөн теге мече макаронду, нагин, мурки, подарка, балдарга болсу жылуу кийим, ушун баардыгын атайын бакы бүгүн биз алып келгенбиз. Жаңы жылдын астында президенттин тапшыруу мече бирөттөрдү берип коюлду деп. Биздин эми аштамагыбыз түгөнүшүп, азыр эми кыйналышып жатат эдик. Дагы кабар алып келсиңер, жаңы жылдыңар кут болсун. Кудайым реваж берсин ишиңерге, ушу бээриңердин. Садыр Нуркожаевичке Кудайым өмүр берсин. Балдарга өмүр берсин. Мамлекет амиша тынч болсун, амиша ушундай эркиндеп жүрсүн. Бордоштор үчүн курулган 17 турак жайда 79 мүчө жашайт. Тамак ашы кем каржысы жергиликтүү бийлик тарабынан камсыздалып турат. Өлкөнүн толук кандуу жарандары макамына жетишкен Памирлик кыргыздардын ар бир үй бүлөсүнө 10 тонн майда жандык, бирден модомал да бөлүнүп берилген. Абдыгапар Абдырасулов конуштун үлгүлүү үй бүлөсү. Мал жандыгынын башын көйткөнгө жетишкен. Азыр төл малы болгондуктан күнү түнү мал сарайын айланчыктап алыс кетпейт. Бул чөп болсо үй бүлө башыга, семья башыга 5 портерден мамлекет берген жардам алып. Андан 6 портерди мен өзүм сатып алдым, жер айдап дедим арпа. Жетет да деп турам, каржаса жак көп, жетпейт да деп ойлонуп да турам. Эми бизде жем жок да болгон эле чөпкө келтиребиз да. Азыр малыбыз да тууп жатат. Уйларыбыз да тууган, 10 баштай уй, 60 мал. Бул 3 ай, 4 ай чөп жесе буга жетпеши да мүмкүнчүлүгү бар. Айрым техникага шыктуулары унада сатып алган. Айдоочулукту өздөштүрө баштаган Райым эми күбөлүктү алса эле болду. Толук кандуу айдоочу макамына ээ болот. Жылкыны бердиктен бирден машина алдык. Памирде азыр бир кенен азаздан айдайт, бийилче. Ана мында келип азыр эми жакшы үйрөндүк. Памирден айдайт азаздан. 5 киши алдык. Эми права аласыңарбы? Эми буйруса. Права алса гана жакшы болот дедичи. Республиканын башка аймактарына мүнөздүү болгон ичүүчү таза суу, ирригация, кайра иштетүү маселелери тоо койнундагы аймакта да бар. Жаңы конушка таза суу тартып келүүгө эл аралык уюмдар колдоо көрсөтүүнү ниеттенүүдө. Президент Садыр Жапаровдун алыскы аймактардын жашоочуларынын жашоо шартын, инфратүзүмүн жакшыртуу демилгесин биз да колдоого алып, ушул конуштун таза суу көйгөйүн чечүүгө жардам берейин деп атам. Азыр атайын келип, дагы кандай муктаждыктары бардыгын аныктап жатам. Буюрса келерки жылдан аракеттерди баштайбыз. 2017 жылдын октябрь айында Афганистандан этникалык 33 кыргыз нарын жергесине балдарына билим берүү максатында келген. Кичи жана чоң Памирдеги калган бордошторду көчүрүп келүү үчүн Чоң Алай районунун Кашкасы ойылындагы Бурган суу участкасынан 30 гектар жер тилкеси трансформацияланган. Бул жумадагы өлкөдөгү урунттуу окуялар мына ушуларды түздү. Мамлекетибизде тынчтык, элибизде бейпилчилик болсун.